Жылдыздуу асманга байкоону асманда булут жок, айдын жарыгы начар болуп, жылдыздарды байкоого тоскоолдук кылбагыдай болгон түндөрү жүргүзүү керек. Мындай түндөрү асмандын бети жылтылдаган жылдыздарга толуп турат. Алардын саны чексиз көрүнөт. А бирок чындыгында куралданбаган көз менен көрүнө турган жылдыздар анча деле көп эмес. Бүткүл асман боюнча бар болгону 6000дей гана жылдыздар байкалат. Асмандагы жылдыздар боюнча толук маалымат алуу максатында миңдеген жылдар мурда эле өз ара жайланышы өзгөрбөгөн ачык жарык жылдыздар топторго бириктирилип, топ жылдыздар деп аталып калган. Ошентип топ жылдыздар деп асмандын кандайдыр бир бөлүгүн түшүнөбүз. Азыркы мезгилде 88 топ жылдыздын өз ара аймактары аныкталып чыккан. Көптөгөн топ жылдыздар мындан миңдеген жылдар мурда эле аталыштарга ээ болуп, азыркыга чейин сакталып келүүдө. Алардын айрымдары грек мифологиясына байланыштуу аттар менен, мисалы Андромеда, Пегас, Персей, ал эми буюмдарга окшоштурулуп Жебе, Үч бурчтук, Тараза деген топ жылдыздар бар. Жаныбарлардын аттарынан дагы топ жылдыздар бар. Алар Арстан, Суу чаяны, Чаян жана башка ушундай аталыштагы топ жылдыздар бар. Асман чүңкөгүнөн топ жылдызды табуу үчүн анын өтө жаркыраак жылдыздарын бири-бири менен түз сызык аркылуу оюбузда туташтырып, кандайдыр бир фигурага окшоштуруу жетиштүү. Буга мисал катары чоң жетиген жылдызын алсак болот. Ар бир топ жылдыздын айрым ачык жылдыздары 17-кылымдан бери грек тамгасы менен белгилене баштаган. Топ жылдыздын эң эле жарыгын альфа, андан кийинки жарыктагысын бета, андан ары гамма, дельта, эпсилон жана башка тамгалар аркылуу алфавиттик тартипте белгиленүүдө болгон. 130га жакын жарык жылдыздар өздөрүнчө аталыштарга ээ болушкан. Мисалга, кичи жетигендин эң жарык жылдызы алтын казык деп аталса, ал эми чоң дөбөттүн жарык жылдызы Сириус. Возничийдин альфасы Капелла, Лиранын альфасы Вега. Ориондун альфасы Бетельгейзе, Ориондун беттасы Ригель, Персейдин беттасы Альголь дагы ушул сыяктуу аталыштарга ээ. Топ жылдыздардагы ачык жарык жылдыздар аркылуу асмандагы анча жарык эмес жылдыздарды, ошондой эле башка объектилерин туура, так аныктоого болот. Ошого байланыштуу асмандан тигил же бул топ жылдызды түздөн-түз тез таап алууну үйрөнүү зарыл. Азыркы мезгилде астрономдор тарабынан бир нече миллион жылдыздардын асмандагы ээлеген так орундары аныкталган. Алардан келүүчү энергиянын агымы өлчөнгөн жана ошондой эле бул жылдыздардын тизмелери, каталогдору түзүлгөн.